Гигиена эрежеси сакталган күндө деле эмне үчүн бут тердеп жагымсыз жыттар пайда болушу мүмкүн? Мына ушундай суроолордун тегерегинде пайда болчу суроолорго бүгүнкү видеодон пайдалуу кеңештер боюнча жооп алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Сиздер менен кайрадан мен Бакыт Камчыбеков. Эмне себептен бут тердейт? Буттагы жагымсыз жыт көбүнчө буттагы грибоктон жана бактериядан пайда болот. Алар көбүнчө буттагы жылуу жана нымдуу жерди жактырышат. Ал эми кургак болгон жерде көбөйүшү мүмкүн эмес. Ошондуктан бутту жууган соң кургак кылып арчыбаса бактерия көбөйүүсүнө шарт түзүлөт жана ошондой эле бутта жагымсыз жыттар пайда болуусуна себеп болот. Ошондой эле буттун тердешине төмөнкү факторлор кирет. Мисалы, ысыкта жабык жана тар бут кийим кийүү, бутту туура эмес күтүү, мисалы убагында жуубоо, стресс абалда болуу, толкундануу, кара күч эмгеги менен узак мөөнөткө алектенүү, буттун тери оорулары, мисалы грибок, синтетикалык байпак, дермантин же резина бут кийим, башка бирөөнүн бут кийими кийген учурда жугуп калышы да мүмкүн. Ошондой эле башында айтылгандай эле гигиена эрежеси сактаган учурда деле буттун жагымсыз жыты жана тердөөсү байкалса дароо дарыгерге көрүнүү керек. Себеби андай учурда нерв системасынын бузулушунан да пайда болушу толук мүмкүн. Буттун тердешин алдын алуу жана дарылоо боюнча кеңештер. Жатаардын алдында ромашканын кайнатмасы кошулган жылуу сууга бутуңузду салып 15 минутта отуруңуз. Андан кийин курга тарчып, носкинин ичине 2-3 чымчым кумшекер салып кийип жатыңыз. Эртең менен эрте бутту муздак сууга жууп жүрүүнү адатка айлантыңыз. 1,5 литр жылуу сууга 1 аш кашык кадимки тамак аш уксус кислотасын кошуп, бутту салып 20 минутадай отуруңуз. Андан кийин атайын бутка арналган кремдерден сүйкөп койсоңуз, бул жакшы эффект берет. Кийип жүргөн бут кийимдин ичинде жаңгак жалбырагын салып жүрүү да жагымсыз жыттардан жаратпоону алдын алат. Ошондой эле кадимки эле кыздар пайдаланып жүргөн кызыл хнаны буттун тамам манжаларынан кызыл ашыкка чейин сүйкөп алсаңыз, бул да жакшы натыйжа берет. Ашкананын содасын буттун манжаларына салып коюу да мыкты жардам берет. Мындай иш-чараларды зээрикпей жасооңуз менен буттун тердөөсүнөн толук арылсаңыз болот. Бутубузду үй шартында дарылап жаткан учурда жана андан кийин да дезинфекциялоо үчүн байпактарды кайнатып жууп колдонуу керек, же болбосо жаңысын алып колдонуу керек. Себеби байпакта калган бактерия калдыктары кайра эле жагымсыз абалга алып келиши толук ыктымал. Кие турган бут кийимди кадимки эле тамак аш уксусу менен дезинфекциялоо керек. Ал үчүн 1 аш кашык тамак аш уксусту 1,5 литр жылуу сууга аралаштырып, аны кебезге сиңдирип алып, бут кийимдин ичине салынат да, бут кийимди сыртынан салафан башты кийгизип, кеминде 1 сутка бою илип коюу керек. Бул бактерияларды өлтүрүп, тери ооруларын алдын алат. Бут кийимди ай сайын 2 жолу жууп, шамалдатып кургатуу зарыл. Ушундай дарылоо жана дезинфекцияларды аткарган соң, кайрадан бут тердөө илдетине чалдыкпаш үчүн бирөөнү бут кийимин кийгенден жана мончо же болбосо машыгуу залдарда болобу, бут кийимсиз жүрүүдөн алыс болуңуздар.